Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз азыр Санкт-Петербург шаарында дагы бир убактылуу кардарыбыздын сделкасын өткөргөндө турабыз. Сделкада болгон процесстер менен сиздер менен сөзсүз түрдө бөлүшөбүз. Канча комната алып атат, кайсыл жерден алып атат десеңиздер, видеону аягына чейин көрүп, комментарийге жакшы комментарийлерди, каалоо тилектерди калтырсаңыздар болот. Лайк басканды унутпаңыздар. Баса туугандар, айта кетчү нерсе, кардарыбыз бизге ноябрь айында кайрылган. Кандай учурлар болду, кандай кыйынчылыктар болду, ошол жөнүндө да видеодо сөзсүз түрдө сиздер менен бөлүшөбүз. Андыктан видеону өткөрбөстөн сөзсүз толук көрүңүздөр. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Дагы бир жолу бүгүнкү ыйык жума күнүңүздөр менен бүгүн биз дагы бир кардарыбыздын сделкасын аяктап отурабыз. Матишев Махаматжан акебиздин сделкасын аяктадык. Ийгиликтүү, баары жакшы өттү буюрса. Эми мындан ары кадar ключ алыш эле калды. Анан сөздү Махаматжан акеге берсем, биз менен иштешкен кандай болду, жана кайсы айда кайрылган, кандай кыйынчылыктар болду, үй алууда кандай болуш керек экен, эмне болуш керек экен, кандай процесстерге чыдаш керек экен, ошол жөнүндө толук айтып берсем да. Сөз сизде. Мына бүгүн өтө кубанычтуу күн болуп турат. Бизде как раз жума күнү мындай болуп көңүлүбүз ачылып келип, мына күткөн күнүбүз да келди. Үй алып отурабыз. КЖ агентство компаниясынан бүгүн Кудай кааласа почта алдык деп эсептесек дагы болот. Силер дагы келип үй алганга аракет кылгыла. Баардыгы достойный, чын, жакшы көңүлдөр менен жүгүрүшүбүздөр да жардам берип, мына бизди бүгүн сүйүнтүп отурушат. Анан Махаматжан аке, сизге бир суроо берейин да. Бирде чалып, анча ортодо мындай келишпестиктер деле мындай көп деле айтышкан жокпуз го, бирок ортодо албайм деп чыктыңыз. Эмнеге ошондой ой келди? Эми адамдарда көп ойлор келет экен, адамдардын характери ар кыл болот экен. Бизде түшүнүк азыр неме болуп калдыбы, шашылып эми болбой калат деген ойлор дагы болуп калды да. Арадан эми уруш болгон жокпу, кичине таарынып албайбыз андай үй деген аз немелер болду. Мына мекендештер, ошон үчүн үй алам десеңиздер, эч качан аркага кетирбеңиздер. Биз сиздерди эч качан жарым жолго таштабайбыз. Дайыма жумушубузду жарым жолго таштабайбыз. Акырына чейин, аягына чейин аракет кылабыз. Махаматжан акенин ситуациясын айта турган болсом, Махаматжан аке бизге ноябрь айында кайрылган. Ноябрь айында кайрылып, бизге одобрение болгон, бирок банктын ситуациясы ошол убакта декабрга туура келгендиктен 15 декабрда банктын системасы өзгөрүп, первоначальный взнос 30% болуп кеткен үчүн сделкага чыга албадык. Андан кийин жаңы жылдан кийин кайра эле одобрение алдык. Одобрение алгандан кийин yüzдөп баштап, бирок март айына келгенде бизге берилген баштапкы суммадагы акча берилбей калды. Банк урезка алып койду. Ошон үчүн биз ар дайым кардарларга келгенде айтабыз, сөзсүз түрдө алган биринчи берилген одобрениеде ошол айдын ичинде сделкага чыгалы деп айтабыз. Ушундай учурлар болот. Сөзсүз түрдө банк кийинки айдан пересмотр заявка деп заявкаларды карап калат. Ошон үчүн туугандар болушунча одобрение берилгенде бир айдын ичинде сделкага чыгышыбыз керек. Махаматжан ака, сизди куттуктайм. КЖ недвижимосттун атынан, жалпы жамааттын атынан куттуктайм. Ишиңизге ийгилик, ушу үйүңүздө жакшылыктар болсун, куттуу, баяндуу, жакшы үйлөрдөн болсун. Дагы бир жолу сизди куттуктайм анда. Рахмат, силерге дагы айтканыма келсин. Мына биздин мына Жанибектин жанында жүргөн мына Жаннат жакшынакай кыз экөө тынбай бизге дагы жүгүрүп, аракет кылып, ортого кетпей, Жанибектер ушул аластар деп, ушулардын бир характери бар экен. Толго алдыга жүгүргөн, сөз алып беребиз деген. Мына Кудайга шүгүр бүгүн алып отурабыз. Башка адамдарга да бизди сунуштай аласызбы? Сунуштайбыз, келгиле. Коркпогула эч качан. Мына чың экен, мына биз алып отурабыз, мына документтери келип силер да алсаңар боло берет. Ушундайда келип
шанс бар да үйлүү болсоңор болот. Ооба мекендештер, ошондой эле айта кетчү нерсе дагы ушул видеону толук аягына чейин көрүп, видеого жакшы Махаматжан аканы куттуктап комментарий жазсаңыздар болот, лайк бассаңыздар болот. KG Nedvisions компаниясы дайыма өз кызматын так жана даана так аткарат. Бизге кайрылыңыздар. Ассаламу алейкум мекендештер, сиздер менен биз KG Nedvisions компаниясы. Бүгүн биз Айтешов Махаматжан акенин үйүн тапшыруу аземинде турабыз. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай ичин видеого тартып дагы көрсөтөбүз. Эскерте кетсек, сделкабыз кечээ эле күнү болгон. Мына бир күндөн кийин эле буюрса ачкычын алганы турабыз. Кайсыл жерден, канча бөлмөлүү десеңиздер, Международный метро. Международный метрого 15 минут жөө бассаңыздар жетесиздер. Бул жагында детский садик, аркасында школа, парковкасы кеңири, өзү 9 этаж домдун экинчи этажынан алып атат. Анда эмесе үйдүн ичин тартканы кеттик, анда ачкычты тапшырат. Хамажеке, сизге бир суроом бар эле да. Мен менен сүйлөшүп атканда мени неге атым Максат деп аттыңыз? Салган сайын эле Максат. Же максатыма жетейин деп аттыңыз. Ошондой ойлоп негедир максат дегенди сөз жакшы угулуп кетти да. Мага билбейм, ошол күнү бирөө айткандай эле болду да максат. Максат айтты. Мага Алла Тааладан келди бир болсо. Кулагым ушундай кылды да максат. Мен моралды жеңдим, максат ал. Өзүм да ачалдым максат деп сага. Максат деп 3-4 жолу айттыңыз да. Анан Жаныбек деп Максат деп аттым, максатыңызга жеттиңиз. Дагы бир жолу сизди келиңиз. Рахмат, силерге дагы чоң. Анан жакшы бир сөздөрдү дагы айтып коеюн. Ушу бизге жүгүрүп ушу үйдү алып берип, мына жерде тынбай связда болуп, ушу биз үчүн жүгүргөн максатка, Жаннатка өтө чоң рахмат. Максатка да койдуңуз. Жаныбекке, Жаннатка чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай жүздөрү ачык, көңүлдөрү ачык. Ушуларга дагы ыраазычылык билдиребиз экөөнө. Жакшы адамдар экен. Келип андан көрө үй алгыла ушуларга. Биздин Питерде Жаныбек, Жаннат ушулар иштейт. Ушуларга кайрылсаңар болот. Если сурасаңар номерин дагы беребиз биз. Келип каласаңар көрсөңөр дагы болот биз алган үйдү. Телефон чалып. Үйдүн расположениясын айтсам, Международный метрого 15 минут экен. Жөө басып келсеңиздер. Жанында школа, садик бардыгы жакшы, расположениясы аябай жакшы жерде. Анан Махаматжан ака дагы бир айтып коеюн. Бизде көбүнчө эле комментарийде мындай жазгандар бар экен. Канча жылга алынды, жана айына төлөмүн айтпапсыңар. Канча проценттен болду, ошол жөнүндө өзүңүз айтасызбы же мен айтып кое берейинби? Сен эле түшүндүрүп кое берчи. Махаматжан аканын үйдүн баасы 6 миллион 400, процентный ставкасы 17ден 75, айлык төлөм болсо 99.547ден 17 жылга бирок. Көп ойлоп алышат, бирок төлөм көп экен деп, бирок Махаматжан ака 17 жылга банк одобрение берген. Кредиттин срогу 17 жылга чейин. Ошо мекендештер, баарыңыздарга ийгилик. Дагы бир немени айтып коеюн. Айта бериңиз. Бул банктын дагы жакшы жагы, бул биздин компаниянын дагы жакшы жагы. Эгерде ставка түшө турган болсо банкта заявление жазсаңар түшүрүп берет экен, ошол банк менен сүйлөшүп. Ал дагы жагы жакшы экен. Эгерде сата турган болсоңор кийин үйдү бир 5-6 жылдан кийин ага дагы мүмкүнчүлүк бар экен сатып бергенге. Ошон үчүн коркпой алсаңар дагы боло берет.